68 жаштагы Шарабидин Сатыбалдиев Кара Суу районуна караштуу Маданият айылынын тургуну. Пенсия жашында болсо да өзү сүйгөн кесиби менен алектенип келет. Албетте 43 жылдан бери иштеп келген кесибине көнүп калган. 1974 жылы Фрунзедеги Скрябин атындагы айыл чарба институтунун ветеринардык факультетин бүткөнмүн. Ошондон бери ветеринардык кесипте иштеп келем. Биздин Маданият айылында жеке менчик Маданият 1 ветеринардык тейлөө түйүнү бар. Ошонун жетекчисимин. Дээрлик жарым кылымга чукул убакыт ветеринар болуп иштеген каарманыбызды айылдын жашы карысы дебей бүт баары тааныйт. 650 кожолук жашаган бул айылда жалпысынан 1,5 миң ири мүйүздүү мал, 1400 кой эчки, 100гө жакын жылкы жана башка жаныбарлар бар. Аларды медициналык кароодон өткөрүп, көзөмөл жүргүзүү Шарабидин аганын милдети. Быйыл да планга ылайык ар кандай ооруларды алдын алуу максатындагы эмдөө иштерин 90%га бүтүрдү. Биздин жугуштуу ооруларга эмдөө убактыбыз негизинен февраль айынын 15-нен башталып, апрель айынын 15-не чейин бүтөт. Биз анда Сибирь жарасына каршы, шарп оорусуна каршы, карасан оорусуна каршы, койлордун гүл улаңына, оспага каршы жана койлордун кыргын чума оорусуна каршы эмдөө жүргүзөбүз. Андан тышкары элдин суроосу боюнча пастереллез жана уйлардын жугуштуу сары оорусу лептоспирозго каршы жүргүзөбүз. Кара малбы, жылкыбы кайсы болсун анын саламаттыгына кам көрүү үчүн кандайдыр иш-аракет жасоодо сак болуу кажет. Анткени ден соолукка кедергиси тийип калуусу ыктымал. Ананда тазалыкты туура сактоо өтө маанилүү. Ар бир баш малга, жылкыга бөлөк-бөлөк ийне колдонулат. Себеби бир ийне менен кан алсаң, башка ошол малдагы болгон оорулар башка малга жугуп калышы коркунучу бар. Ошон үчүн сөзсүз түрдө кан алып бүткөндөн кийин ийнелер бир сыйра тазаланып, кайтадан стерилизаторго салынып туруп, 45 мүнөт кайнатылып, кийинки күнгө даярдалат. Бул кесиптин ысык суугуна көнгөн ага өз тажрыйбасын башкалар менен бөлүшүүдөн тажабайт. Ал тургай шакирттерди өстүрүп келет. Мен эми жаштыгымдан бери ушул малга көп кызыгам. Ошол себеп болсо керек. Ошо азыр окуйм. Сельхозхозяйственный техникумунда. Азыр 3-курсмун курсмун. Мен да эми ушул Шарабидин агайга окшоп ошентип бир айылды карагым келет. Мисалы мына мал, кой ошолор көп ооруса, ушул Шарабидин агай ошолорду сакайтат. Мамлекетибизден бул жаатта иштеген кызматкерлерге айлык маяна да каралган эмес. Ар бир кызматкер айыл тургундарынын макулдашуусу менен жумуш акысын чечип алган. Бирок ишти жеңилдетүү үчүн мамлекет тарабынан камкордук көрүлүп турат. Быйылкы жылы мотоцикл берилген. Андан сырткары кээ бир дары-дармектер да берилип турат. Учурда өлкөбүздө эт, сүт багытындагы түрдүү породалардагы ири мүйүздүү малдарга жасалма уруктандыруу ыкмасы да колдонулгандыктан каарманыбыз да өздөштүргөн. Ал эми бул багытта да эмгегине жараша каражат табат. 35 градус ысык болгондо Дүйара идишинен ошо көрсөтүлгөн урукту алабыз. Булар барды бирдей ушунда, бирдей урукта. Жок, бөлөк-бөлөк породадагы букалардын уруктары да. Муну алып туруп анан кийин кимдир бирөөнүн мал жандыгы ооруга чалдыгып, жардамга келген болсо, күн-түн болобу, кайсы учурда болбосун барып, дароо айыктыруунун амалын издейт. Кылган ишинен натыйжалуу жакшы жыйынтык көрмөй сайын тынчсыздана берет. Үй бүлөдө болсо ар дайым камкор ата, өмүрлүк жубайы менен 1 уул 3 кызды татыктуу тарбиялаган. 4 баланын ата-энеси болдук. Неберелерибиз 10-11 болуп калды. Кыздар күйөөдө, улубуз да 3 балалуу болду, улубуз келинибиз үйдө. Азыр эми пенсияда чалынып көзүшү 41 жылдан бери ынтымакта жакшы камкор ата, камкор эне болуп, үй бүлө түтүн булатып келе жатабыз. Жалпысынан Кара Суу районунда 120 ветеринардык дарыгер бар. Алар кандайдыр мезгил аралыгында кесиптик ишти жогорулатуу үчүн атайын окуудан өтүп турат. Шарабидин Сатыбалдиев да бул иштерде четте калган эмес. Көп жылдык үзүрлүү эмгеги эске алынып, бир топ сыйлыктарга жетише алган.